Саламатсыздар, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр. Бүгүн өтүлүүчү темабыз. Өткөн сабакта биз өткөн мат темасына мисалдарды жазып, чогуу талдап үйрөнмөкчүбүз. Барыбызга маалым болгондой, биз Такасур сүрөсүн жаздык. Аль-Хакумут Такасур деп окулунган сүрө бар. Ошол сүрөдө мат таби кайсыл жерде жана канча жерде кездешет, ошону сиздер менен чогуу талкуулайбыз. Эмесе сабакка чогуу киришебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аль-Хакумут Такасур. Аль-Ха. Хада мат таби бир. Анткени созулма тамгадан кийин эч кандай себеп мат келбеди. Хамза жана сүкүн жок. Аль-Хакумут. Эмне үчүн муттары өтүп кеттик? Анткени ортодо кандай хамза эле? Улуучу хамза. Лам эмне үчүн окулбай калды? Анткени бул жерде күн тамгасы болгондугу үчүн, күндү тамга тургандыгы үчүн, же бул эреженин аты таарагы идгам шамсия болгондугу үчүн аль-хакумут така экинчи жерде келип атат. Такасур. Такасуру эмес. Такасур деп токтойбуз, анткени аракеттин ордуна биз сүкүн арыз кылып токтошубуз керек болот. Анткени аяттын аягында токтоп аткан үчүн. Демек эки жерде кездешти. Аль-хакумут такасур болду. Хатта дагы ошондой. Андан кийин эч кандай себеп жок. Үчүнчү жерде. Хатта зуртумул. Эмне үчүн бул жерде ламды окудум? Анткени ламдан кийин мим тамгасы келип атат. Бул мим ай тамгасы болгондугу үчүн же изхар шафавия, изхар камария болгондугу үчүн бул жерде ал-зуртумул ламды билгизип мака төртүнчү жерде бир. Хатта зуртумул макабир. Эч качан мен муну же сиз дагы муну окуй албайсыз. Хатта зуртумул дегенге эч кандай биздин окугубуз жок, анткени созулма тамгадан кийин себеп мат келбеди. Экили алиф менен чектелебиз. Хатта зуртумул макабир. Калла бешинчи жерде келип атат. Калла сау фата'ламун. Эми бул жерде мат таби өзү негизинде. Бирок токтоо себептүү созулма тамгадан кийин бул жерде сүкүн арыз болуп калат дагы. Бул жерде биз өтүп аткан мат таби эмес. Эске алып койгула. Эгерде мен бир дем менен токтобостон экинчи аятка улап кетчү болсом, анда мат таби өзүнүн күчүн жоготпой сактап кала берет. Мынтип окуй турган болсок. Калла сауфа та'ламуна сумма калла сау деп дем аяттын аягына мен токтобостон бир дем менен өтүп кетсем мат таби, эгер өтпөй мен токтой турган болсом та'ламунда, анда бул жерде мат таби эмес, балким маттын башка түрү. Аны иншалла өзүнүн ордунда биз үйрөнөбүз. Сумма калла фа. Сумма калла. Каллада дагы мат таби. Көрүп калдыңар, үйрөнүп калдыңыздар уже. Сумма калла сауфа та'ламун. Деп биз азырынча буларды эки алиф өлчөмүндө созуп туруп бергиле. Калла лау 6-7 кетти. Калла лау та'ламуна. Бул жерде дагы. Калла лау та'ламуна илмал яқин. Яқинде дагы эгер токтосок мат таби эмес, токтобостон бир дем менен кийинки аятка өтүп кетсем, анда мат таби болот. Илмал яқин ла тарауннал деп окуганымда гана мат табиди эки алиф өлчөмүндө созобуз. Эми бул жерде кантип токтойбуз деген суроо болгон болсо, муну айтабыз. Пока биз эки алиф өлчөмүндө созуп токтой бергиле. Илмал яқин ла тарауннал жахим thumma latarawunnaha thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin. Эмне үчүн yawma idhin ачык окудум? Анткени танвинден кийин кайсы тамга? Айн тамгасы. Бул айн тамгасы изхар.
erejesinden болгон үчүн tanwinди билдирип yawma izin anin naim. Demek bul жерде кездешкен мат табилерди bir sıra daha карап чыгабыз. Alhaaku takathur hatta al-maqabir kalla ta'lamuna dep же болса la tarawunnaha. Ал эми аят аягында токтоо эрежесин дагы бул мат табидин өлчөмүндө азырынча созуп тура беребиз. Бирок бул мат таби эмес. Токтобосок. Эгерде токтосок, токтобосок мат табили болот. Бир дагы силер менен чогуу окуйбуз, кунт коюп, колуңарда китеп болгон болсо ачып турсаңар дагы жакшыраак болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхакумут такаthur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Fani keyingi sözgө qo'shib o'qisanlar o'ng'ay o'qiladi. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم جحيم. Урматтуу окуучу, урматтуу илим талап кылуучу, иншалла биз сиздер менен сабагыбыздын жүрүшүндө бир эреже өтөбүз. Адаттагыдай эле ошол эрежени монтип бир сабакты кайра көнүгүүлөрдү кайталап, тапшырманы кайталап сиздер менен чогуу уланта бермекчибиз. Иншалла кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.